Кечээ 2-августта Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Бишкекке келди. УКМКдан чыккандан кийин журналисттерге Кумтөр ишин иликтөөгө жардам берүү үчүн келгенин жана бир жумадан кийин кетерин айткан. Ошондой эле ал азыркы президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирген. Кыргыз коомчулугу качкын президентинин келишин кандай кабыл алды сурап көрдүк. Жакшы болду. Келсин, карыздарын төлөсүн, кылган күнөөлөр үчүн жазасын алсын. Курманбек Бакиев дагы келиш керек деп Келет ал дагы, Кудай буйрса ал дагы келет. Сиздин пикириңиз? Билбейм. Бузгандар кайра ондосын дегендей эле. Ким эме кылган, ошолор жооп берсин да. Ошол. Чоң рахмат. Аскар Акаев келиптирби? Ооба, кечээ күн келди. Биз политикадан эле алыс эле кишилербиз, анан келгенде эле билбептирмин, сизден угуп атам. Негизи келгенде туура болду деп ойлойсузбу? Эми биздин өкмөт туура деп чечсе туура да, значит. Келип баягы өткөндө жакшы иш кылдыбы, жаман иш кылдыбы, ошолорго жооп берип койсо жакшы болот болуш керек эми. Өзүнө дагы келечекте жашоосуна дагы жүрөгүнөн. Курманбек Бакиевдин келишине кандай карайсыз, эгер келем десе? Эми аларды чын жакшы түшүнбөйм политиканы. Алар деле келсе деле алар да эми келди деп атышат, эми биздин өкмөтүбүз чечет да, аны алып келеби, алып келбейби. Керек болсо алып келишет болуш керек. Жакшы эле болду, келип иштесин. Бирок ал бир жумадан кийин кайра кетет экен да. Кетпейт коем, азыркы ажыбыз жөнүндө чакырган жок да. Бир проблеманы решать этип кетет да кетсе да. Убагында аябай деле берки кийинкилерге караганда нормально иштеп кеткен да. Бизге сомду чыгарган, көп нерселер чыгарып кеткен да. Курманбек Бакиевдин келиши боюнча, эгер келем десе, сиз кандай көз карашты? Жок, ал келсе аны камаш керек аны сразу эле. Келсе аны жоопко тартышсын, пусть жооп берсин, канча биякта жердин баарын саткан, тетиги үзөңгү кушту саткан, тетиги кудасына деген кордун жээгинде канча километр жерди берип койгон кызынын эме баласынын калыңына. Азыр резиденциясы тиги Аймет Назарбаев тозуп алган, кире албайт, аяга чычкан жорголой албайт. Канча жер саткан, ошого жооп берсин. Келсин, пожалуйста, миллиондорун которсун, жооп берсин, ошосуна келип түрмөгө отурсун. Атаганы эмнеге алып келишет экен, эмнеге алып келген түрмө? Дагы келип отургузган атышабы кызматка. Бизде азыр ушундай башаламан болуп калды, азыр башы. Канча калган алтындар чыгартып кеткен, азыр Москвада алтын деген магазини бар Акаевдин. Ошо менен оокат кылып атат азыр. Канчалаган алтынды чыгарып кеткен, канча миллиардтаган акчаны чыгарып кеткен, жана баласы казинодо ойноп канчалаган бюджеттик акчаны жедирген, жешкен 5 колдорун салып алып. 30 жылдан бери тоноп келатат. Азыр деле продолжается, талап тоноп атат, кустуруп атат. Ташиев барып тияктан Дубайдан үй алып атат, тигиниси тияктан баягы эле болуп атат. Баягы Кыргызстан бүттү, эми каяга калды билбейм, жейбей турган иштикеси. Бедный эле эл кылы кыйналып атат. Бир 100-200 чакты адамдын гана чөнтөгүнө түшүп атат болгон акчалар. Болду. Эл эптеп оокат кылып атат. Эл менен иши да жок. Курманбек Бакиевдин эгер келем десе, сиз кандай пикирде болосуз? Курманбек Бакиев деле ошол, ал ушунчукта ошо баласы, балдары жана иниси болуп бүт 80 кишини өлтүрдү эле, келип жооп берсин. Ошону отургузсун, пусть ошо 80 кишинин канына жооп берсин дагы, ким жооп берет дагы? Ошолорго жооп берсин же болбосо жана жеп кеткен акчасынын баарын которуп кустурсун анычы, аны алып келип аларды эмне чалжактаткат? Естественно, Садыр Жапаров деген ошонун кишиси да. Ал естественно ошолорду алып келгиси келип, баягыдай дагы ханчылык кылгысы келип атат. Ал Жапаров пешка, ошолордун пешкасы, Матраимовдун, ошо Бакиевдин пешкасы. Ал ошолорду алып келип отургузуп, ошолор менен иш алып баргысы келип атат. Потому что ал коркуп атат, эртең бүрсү күнү дагы эл көтөрүлүп кетип, кулап калып дагы чыккан жериме кирип каламбы деп жаны чыгып атат. Ошо мен отрицательно ошо Бакиевке да, Акаевка дагы буга чейин канча президент болду, акмак бүт жеп ичип Кыргызстанда отургузушту болушунча. Байкуш бир чоң айыл болуп эптеп оокат кылып атабыз. Ошо. Ну, знаешь, соскучился, приехал. Я даже не знаю, что сказать. Ну, значит, близкий кто-нибудь есть, наверное, приехал. Так я не знаю. Кыргызстанга Аскар Акаевдин келиши боюнча пикириңиз кандай болду? Ой, пикирим жакшы эле болду. Келиш керек, мыйзамдуу жооп бериш керек. Ар ким өзүнүн кылмышына жооп бериш керек. Мыйзамдуу жооп берип, күнөөлүү болсо анда күнөөсүнө жараша жазасын алыш керек. Менин ой пикирим ошондой. Курманбек Бакиевдин келиши боюнча. Курманбек Бакиев деле келип, өзүнүн ой пикирин айтып, кылмышына жараша жооп бериш керек. Кылмыш кылды, жооп бериш керек. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин сөзсүз ар бир жаран кылган кылмышына жооп бериш керек. Менин ой пикирим ошондой. Рахмат.
Ал эми сиздин пикириңиз кандай? Оюңузду комментарийге калтырып коюңуз.